Бүгүнкү элдик медиа порталынын элдик жардам берүүсүндө Нурзат эженин оор тагдыры баяндалмакчы. Нурзат эже мына ушул үйдө 1 айдан бери жашап келет, бирок ушул үйдүн акчасын төлөгөнгө да эч кандай каражаты жок. Анткени күйөөсү дагы таштап качып кеткен. Эки баланын энеси 34 жаштагы Нурзат айым алдыдагы күндөрүн кантип өткөрөрүнө бушайман. Анткени ден соолугу начарлап, кара жумуш кылганга мүмкүнчүлүгү жок экендигин айтып көзүнө жаш алды. Ал эми ишенген жолдошу болсо ооруга чалдыкканда таштап кеткен. Качан ооруганда таштайт экен да, күйөө дагычы. Оорубайча жүзүн таштабайт экен. Азыр давление, сахар. Бүт ордуга чалып алып отурам да. Bir ay болду ооруганман. Эң биринчисинде давление деп айтышкан. Анан кийин панкреатит, гастрит, зооң бар экен, аябай деп. Кызыл өңгөчүңө сук тийген, женский жактарыңа сук тийген деди. Баарын эле угуп отурду да күйөөчү. Баарын эле көрүп отурду. Мен уже кайненемдерге да айттым да. Мен ушинтип оорутам дедим. Десем, мейли алашпай берсе бат эле жакшы болуп кетесиң деди. Мен күндөн күнгө скорый чакырып, капельница салып, кыйналып атканымды көрүп, эптеп биз квартирага көчүп келдик. Жеп документтөрүбүз жок, квартирага акча төлөш керек да эже. Эптеп ийиним иштеп келсе, ошонун акчасын да телевизордун астынан алды дагы жоголду да, ошо бойдон кетти. Мен ошо күндөн бери кайненем менен кайнатамдарга чалып келем. Сиздерге чалбадыбы, кантти деп. Былтыр дагы ушинтип кетип калгам. Буга чейин Нурзат айым жолдошу менен биргеликте колунда бар адамдардын малын багып, тыйын тыпыр таап келишкен. Бирок жолдошунун жоопкерчилиги жоктугунан ал жумуштан куугулуп, ал тургай балдарынын документтерин ала албай жаткандыгын кошумчалады. Аяққа документтөрүмдү да шыпылдатып бере калып, балдарым митркасын эже да бербейли. Ал эже азыр жалда жашайт да. Анда дагы малчыга барып кан тештеп атканбыз. Ал жерде иштеп атып, соткабызды, акчаларыбызды алып алып кетип калды. Анда да кетип калгандан кийин кетсең кете берчи деп мен кайненеме чалып, документ жасатып бергиле дедим. Жок, сен субай салтаң каалаган эриңе тий деп айтышкан да. Мен эптеп ошо президентке жазып, ушу балдарыма митрка алгам да. Каарманыбыз ата-энем тирүү болгондо мындай кордукту көрбөйт белем. Жардам берер жакындарым жоктугунан айласыздан кайрылып жатам. Учурда батирдин акчасын эмес, балдарымдын курсагын кантип тойгузам деп кайрылды. Атам менен болгондо мындай кор болбойт болчумун да. İşteyim ele deyip jantалашып барып атам. Просто муунуп калып атам. Мен менен муунуп эле айлам кетип калды. Башым эле сынып атат болду. Ушу балам менен эшикке чыгып калып калган күндөрүм да болду да. Күйөөм артынан көрбөгөн кордукту көрдүм. Мен эч ким билбейт мындай кордук көргөнүмдү. Дарыгерлер Нурзат айымдын ден соолугуна эртерээк кам көрүүнү сунуштаган. Бирок дарыгерлер айтканда дармектерди алганга эч кандай каражаты жок. Убактылуу ооруну басканга арзан баадагы дарыларды колдонуп жаткандыгын кошумчалады. Ал эми тагдырдын оор сыноосуна кабылган Нурзат айым кайдыгер карабаган адамдардан жардам сурап кайрылат. Кыргыз элимден жардам сурайм. Жээнбековден дагы Дастан Байкеден жардам сурайм болгону мага деген. Ошо квартирам төлөр, тамак аш. Ошондон болгон ушу митркаларын, балдардын митркаларын, өзүмдүн паспортумду жана алиментимди толуктап мындай убак менен берип турса, ошо квартирама чыгып турат да, хотя тамагыма да чыкпаса да, ошо квартирама чыгып тургандай кылып ошо эме кылып берсе, алиментимди төлөп берип турса, ошону эле сурайм мен, ошо кыргыз элинден. Ошол жардамдарымды сурайм. Эки балам бар, өзүм бирок орукчамын.